Suroosunda bir adam biröөгө arak içirip atıp, eç nerse oyet içip koyuyor. Bir жолдан ne olma öyle. Dey turgan bolso, anın oyunda içirip atkan adam, arak içiş adal dese. Buday talam aram degen moldekeler süle öğretalar. Savatı jok, diplomu jok, maşinesi jok, üyü jok, oşol bilebi, je biznesmen ben bilembe dese. İşte olboyt. Adal ne dese, içki işeniminde, özünün işeniminde dinden gitti. Musulmanmın dese de musulman emez al. Çıkıp ketken imanı жаңыртыш керек. Oldu? Ekinçisi var. Yok içki işeniminde bunun aram ekenini bilet, düşünet. Hem köpünçe oyda, kırgızlar ошондой эле oyda dep ойлойбуз, musulman эле деп. Ova aram ekenini bilet. Bирок özü içip kөнүп калган. Ага içken жагат. Анан башкалар да içirgen жагат. Анан ошентип не кылды, эми эч нерсе болбойт, эми күнөөкөр, мен деле күнөөкөрмүн го, эми сен деле күнөөкөр болуп койчу деп, тазагы жолго чыгып аткан адамды күнөөгө тартып аткан, бул өзү ичкени үчүн өзүнчө жооп берет, чоң күнөө. İçirtkeni үчүн дагы чоң күнөөгө жооп берет. Чыктыбы, бирок динден чыкпайт. Чоң күнөөкөр болот. Эми берки жоолукчан эжеке карындаштарыбыздын абалы. Мүмкүн жаңы динге келген, динге буту тура элек. Илими жок. Бекем ишеними якыны күчөй элек. Бунун күнөө, мунун арам, мун үчүн азапталасың деген аят хадистерди жакшы түшүнө элек, же уга элек, же билбейт, же түшүнбөй атат. Ошол себептен тигил адамдагы мүмкүн акчасы менен, аброю менен, байлыгы менен, бийлиги менен, сөз таасири менен, кызыл тилдүүлүгү менен жеңип туруп ичирип койгондур. Ичирген адам однозначно эки эсе күнөөгө батты. Бирок ичип койгон эженин абалы туура эмес албетте. Күнөөгө батты ичиши менен. Ичиши менен чоң күнөө кылды. Жоолукту кийип алып туруп, анан кийин эми ошону билип туруп, допускать этип эми биякта подсознаниеде түшүнүп турат, что жоолукчан бул мусулманчылыкты карманып аткан адамдын деши менен динге сөз тийгизди. Үчүнчүсү, ошол жака барыштын өзү эмне кылды? Өзү ошондой абалды туудурушу менен дагы өзү эмне кылды? Туура эмес иш кылды. Ошон үчүн кимде ким Аллахка акыретке ишенсе, арак куюлган дасторконго отурбасын дейт. Мүмкүн ал бул хадисти уга элек. Эми жакшы ойдо болуп коелу, Аллахым хидаят берсин, күнөөсүн кечирсин, бутун динге бекемдесин дейбиз. Анткени чөгүп аткан адамды чөктүрбөйбүз. Тартып алганга аракет кылабыз. Жок, арак куюла элек, баштала элек. Алдын ала барып туруп кетип калса мейли, токтош керек. Көзү жетсе, анан баргандай мен чыга албай калам десе, барбасын анда. Bir gün murun, же bir gün кийин барып койсун. Кошумчасын bir gün murun, же bir gün кийин барып койсун.